Кымылда, мен коон жеп атам. Бештин тамагы. Кандай сонун. Жеген дарманда, жебеген дарманда. Коонду жеп бүттүм. Эми иш баштаймын. Өзүм иш жасаганды жакшы көрөмүн. Могу машинкем мени менен тең. Meni менен тең. Жакшы кызмат кылып берди. Колуман келген майда чүйдөлөрдүн баарын тиге беремин. Өзүм иш жасаганды жакшы көрөм. Карысам дагы машинкемде эч ким кыра көрбөйм. Доверять этпейм. Ушундай жакшы машинке. Мени менен тең. Кандай иш баштайм азыр бир аздан кийин көрөсүңөр. Мына ишимди баштайын десем машинемди мактап аттым эле, анын дагы оорусу бар. Чиптиргөн жери иштебей калган. Мына могу чиптиргөн жери иштебей калып, минтип колго түрөм. Ага деле карабайм мен. Ага деле карабай иш жасай берем, минтип колго түрүп алып тырпылдатып. Мына момунтип эле колго түрүп туруп анан сача эме салып коем. Анысынан да коркпойм, мунусунан да коркпойм. Өзүм жакшы көргөн эмемди же уланта берем. Мына минтип зыпылдатып жип түрүп алам. Ошол жерин оңдогон киши жок. Азыркы машинкелерди тиге албайт экенмин, алым келбейт экен ал. Ал тез жүрөт экен, аябай шарт. Ошон үчүн өзүмдүн көңгөн машинем менен иштейм. Мына минтип заматтап тирүү ала коем. Бирөө караса бир койлук алы бар дейт. Карасам дагы жакшы көргөн ишимди таштабайм. Мына менин эрмектечи буюмдарым, жиптерим, машинкем. Айчым кайда кетти, айчым? Айчым. Болду ушулар. Мынакей жуулкан жайдым. Жуулкан 2 метр 5 сантиметр экен. Ана мен 20 сантиметр кошоюн деп атам, 2,25. Жуулганда эметкенде кенен болсун деп. 75 калган эне. 75 сантиметр калган. Первый можно. Где вот когда вот так кетиши мүмкүн. Так. Еврелер айтат, түз тийиш оңой депчи. Түз тийиш самый тяжелый. Потому что бир жер ышык болсо, аягына чейин ышык болот. А бек оюк-моюктарды складывать этип атып минтип жасай бересиң. Бул деген опасный. Акылдуу кишилердин колу, ишмекер кишилердин колу.
Buyursa 3 navlıçka, astınкы şeşepten biri, üstünkü şeşepten biri. 6 metre alganбыз, gelen kesiri çıktı buyursa. Baldarıma buyursun, konaklarıma buyursun. Emin, maşikeme oturanдағы şırkıratkan boyunca tigip tıştayman buyursa. Mına momентип мен машинкеде отырам. Ысымында деп жұмышыбыз башталды. Астыңкы шейшептин тегерегин тигип атам. Кудай буйрса сонун иш жүрүп атат. Biraz эле тиги машиненин эскилигине байланыштуу жибимдагы тигинтип жерде турат. Ошон үчүн тырс деп эле батыр үзүлүп кетип атат. А так баары жакшы. Машиненин анча-мынча эле деталдары кичине эскирип калганы болбосо, сонун эле состояниеде. Өзүмө окшоп да кемпир болду. Карсак деле жанталашып минтип балдарыбызга бирдеме тигип жөн отура албайбыз. Бекер отура албайбыз. Убакыт өткөрүш үчүн ушундай оокат жасайбыз. Колубуздан келгени. Азыркы машинелерди түшүнө албайт экенмин, иштей албайт экенмин аны менен. Бирок алардын иштөө эмеси аябай жакшы экен. Эми заманына жараша бизге өзүбүздүн машинебиз жагат. Азыркы жаштар биздин машинени көрсө шылдың кылат. Ушу машина менен эле талай иштерди жасаганмын, курак кураганмын, жууркан тиккенмин, колуман келгендин баарын жасагам. Курак кураганды жакшы көрөмүн. Нервти эс алдырат. Бирок көзүмө карап жасабайм аны. Mına buyursa munda ayağına çıktık. Азыркы машинелердин тык-тык деп эле өзүнүн закрепкасы болуп турбайбы? А биз болсо мынтип кайра тийип коебуз бышыктап. Сөгүрүп кетпесин деп. Просто экинчи жагын баштайбыз эми. Иштин башы илгери. Мына мынтип закрепка жасайм. Bağlayın. Belki madinlik ala getirip ayaktan diş жасайм.
Жөн отырған кісілерді жаман көремін. Бірдемеге алақсыш керек. Мына момтип сыпылдап тегіп атсана сен ескіліктір деген емне? Сіздерге ескі болса, бізге соп-сонун. Өзіме соп-сонун. Мына сіздердің майда чүйдеңөр жасап беріп атпайын ба? Таңдаған материалыбыз аябай жақсы екен, нежный, приятный свет. Алдарыма бұйырсын. Başım tüyüp duran kesip salam da gevrülür uçunan tohuma pastayan uçunan keser. Amin aytım da aynı soğulup gider. Mana aslında şeyimiz bitti. Buyursa. Mana qanday ekan? Gülde inşallah olup gelin. Так красиво. Мына көрдүңөрбү? Кандай экен? Маған аябай жагат. Силергечи? Мына кандай экен? Элдин баары комментарийге жазып, кыйын кемпир экен деп. Кандай экен? Все.